Менин баамымда аялдар бир нече түргө бөлүнөт. Бул жеке пикирим, кошулсаңар да кошулбасаңар да болот, эч кимге таңуулабайм. Биринчи апа аял. Мындай аялдар күйөөгө тийгенде күйөөсүнө апа болуп алат. Өтө кам көрүп кайда жүрдүң, эмне кылдың, курсагың токпу, жылуу кийиндиңби, байпагыңды кийип чык жана башка деп чарк айланып, күйөөгө тийиштүү көп жумушту мойнуна оодарып алат. Аны күчтүү сезгенге жол бербейт, ал дагы улуу баласы болуп алып, көбүрөөк эркелеп жөлөнүп ыңгайлашып алат дагы сырттан кумарын, көңүлүн, көзүн кандырчу аял издей баштайт. Экинчи, кокетка аял. Ал аял эркелегенди билет, алсыз өзүн биринчи коет жана алып кел, сатып бер, жасап бер жана башка дей берет. Чуркатат, шайын отурат. Эркекке бул нерсе абдан жыгат, өзүн күчтүү, керектүү сезет. Оңой үйдөгү бар нерседен тажай баштаган эркектин жаныбардык инстинкти ойгонтуп, курмандыгын куугусу келет. Кууп жеткени кызыктуу көрүнөт. Бул топтогулар көбүнчө токол, экинчи аял ойношу болот. Үчүнчү, партнер аял. Ал бийиктикти тең бөлүшкөндү жактырат, тең тайлаш иштейт, карьера жасайт, акчаны эриндей табат, оңой менен моюн сунбайт, өзүнүн укугун мыкты коргойт. Төртүнчү, башкарма аял. Эрин көзү менен башкарган аял бул. Моралдык жактан күчтүү аял. Муну менен катар назиктиги, эркелиги жоюлат. Эри кыйшайса эле өпкөсүн үзүп кое алат, кайын журтту көз сүт илейт, эч кимди кың дедирбейт. Бешинчи, алсыз аял. Көп таяк жейт, укугун коргогонду билбейт, иштебейт, моралдык, материалдык, физикалык жактан күйөөсүнөн көз каранды. Маңдайга жазган ушул экен деп жашайт, жертва болгон жагат. Идеалдуу болуш үчүн баарын коктейль кылып салыш керек. Назира Айтбекова, Булак Назар Ньюс.